Учурдан пайдаланып, тарыхый үзөңгүлөш, далай кыйынчылыктарда бирге жүргөн айрым менен ушу замандаштарыма адрестүү кайрылгым келет. Алмаз Шаршенович Атамбаев, сен экөөбүз далай тарыхый кыйынчылыктарда бирге жүрдүк. Төгүлгөн кан арасында да жүрдүк. Азап тозоптукта да тарттык. Мен бүгүн сага айтарым. Есің барда этеңди жап. Сен экөөбүзгө 2010 жылкы 7 апрелдеги өткөндө өзүң уюштурган 8 августтагы кан аспы. Уагында айрым учурлар сен мени камкор дедиң эле. Бүгүн элди алып чыгам деп кылып аткан аракетиң, кан төгүп да болсо бийликти алам деп атканың, кан деңсеп турганың болуп атат. Мен сага досуң, эски досуң катары, үзөңгүлөшүң катары андайга барбайт деп эсептейм. Ошондойго кетип аткан жаштарды, жолдон чыккандарды токтотот деп эсептейм. Жок, андай эмес. Мен ушуга барам деп тобокел салсаң, мен сага ачык айтып коеюн. Менин мына костюмум менен мына галстугумду чечтирбе. Сага каршы мен чыгам. Же сенин, же менин экөөбүздүн кан төгүлсүн. Башканын кан төгүлгөнүн мен каалабайм. Сен чакырам. Өмүрүңдө бир тарыхый жакшы иш кылып, бүгүн легитимдүү бийликке жардам бер. Легитимдүү бийлик, президент, жогорку кеңеш, жогорку кеңеш жагы дайындап аткан өкмөт бар. Мен сен ошолорго кызматташууга чакырам. Укуктук таалада жасаган кылмыштарың боюнча акталып алууга аракет кыл деп ойлойм. Ушуга чакырам сени. Тарыхый күндөрү дагы бир чогуу жүргөн. Тууганым, иним, жакшы көргөн иним Өмүрбек Токтогулович Бабанов Атамбаевка аралашып нечен жаңылыштыктарды кетирдиң. Максим Бакиев менен жүрүп канча катачылыктарды кетирдиң. Мен сен дагы бир катачылыкка барышыңды каалабайм. Атамбаев менен мамилеңди үз. Сен келечекте чоң саясатта калам деген ниетиң болсо, сен мыйзамдуу жолду танда. Бүгүнкү дестабилизацияны нормалдаштырууга салымыңды кош. Бүгүнкү бийликти менен кызматташ. Көчөгө элди чыгарба. Ким өкмөт болот? Ким кайсы кызмат тейлейт? Анын конституциялык жолу бар. Аны биздин жогорку кеңеш, азыркы легитимдүү жогорку кеңеш чечет. Каласаң, ошо жогорку кеңеш башы өзүңдү кандидаттырыңды кой, альтернатив түрдө. Колдосо бар. Бирок Абий досуң менен кызматташканды токтот идим. Мен сага берген кеңешим. Дагы бир тагдырлаш замандашым Өмүрбек Суаналиевге айтарым. Далай кыйынчылыктарды башыңан өткөрдүң. Тарыхый маектерде укук коргоо органдын башында жүрдүң. Атың бар, тарыхың бар. Бирок бүгүн Совбездин атынан барып, чет өлкөлүк спецслужбанын, чет өлкөлүк бийлик органдары менен сүйлөшкөнгө укугуң жок. Ким сага андай укук берди? Сага андай укукту Совбездин төрагасы берет. Өзүң Совбездин төрагасын, сени дайындаган адамды тааныбайм деп туруп, кайра мен Совбездин төрагасынын орун басарым деп заявление кылып переговор жүргүзүп атканың нонсуз. Логика болуш керек. Ал жерден кет дагы бүтүн Кыргызстан менен мына шайлоого бар. Платформаңды далилде. Сен бүгүн же өзүңдү ошол жерде бардагы мен самозванец, же элдик дейсиңби, же башка дейсиңби, же бүтүн Кыргызстан койгон СМОнун төрагасымын дейсиңби, ошентип туура заявление кыл. Бирок мамлекеттик институт, мамлекеттик бийлик орган Совбезди бетиңе кармаганың бул туура эмес. Курсат иним
10-нчы жылы қан төгіліп атканда, экөөбүз далай жыл элдин артында жүрдүк эле. Сенин баатырлыгыңды, сенин жүрөктүүлүгүңдү, оперативдүүлүгүңдү мен ар дайым баалап келгем. Эсиңдеби? Аксокасында оңгартуу кетип атканда Атамбаевдин тапшырмасын аткарып мен аңдып баргансың. Мен ошондо сага айткам, мен аңдыба. Сен оңгарды басып алган өзбектерди аңды, границаны кайтар деп. Аныңа карабай элдин алдына чыгып, аксы элинен баталып берейин деп аксынын элдин алдында сенин ошол 10-нчы жылкы эмгегиңди айтып, батырлыгыңды айтып, баталып берген эсиңдеби? Мен сага ошондо айткам, ар качан эл тарабында бол. Ар качан мыйзамдуулукту колдо. Жеке адамдарга кызмат кылба деп. Мен сага айтарым, адашпа. Эгер адашсаң, биротоло сен ошол жанагы 7-августтагы биротоло дагы бир кан төгүүгө келсең, биротоло канкор болуп тарыхтан өчүрүлөсүң, терс каарман болуп каласың. Азырынча мүмкүнчүлүгүң бар. Өз алдынча команданттың токтот. Мүмкүн ошол кече күндөрү бийликсиз болуп турган вакуумда абдан чоң ролду аткаргансың. Эми легитимдүү бийликке өткөрүп бер. Өзүң кел дагы эл алдында сүйлө дагы бийлик койгон комендантка өткөрүп бер дагы кеткин. Адахан иним, экөөбүз чейрек кылынбай саясатта бир жүрөбүз. Нечен Кыргызстандын кызыкчылыгы, мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн жанаша турган күндөр болгон. Бирок мен сени бүгүн ошол биз менен жүргөн, Акаевдин режимине каршы жүргөн Мадымаровду көргүм келет. Сен Бакиев менен жүргөндөгү Мадымаровду мен ал Акаевка каршы жүргөн Мадымаров деп айта албайм. Сен кайра өзүңдүн илгерки Мадымаров жолуна келишиң керек. Сен ар дайым эркиндикти, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту талап кылгансың. Ошону колдоп келгенсиң. Шайлоодо ошону кыйкырып жүргөнсүң. Бирок мамлекет бүгүн каяка кетип атканын көрүп турасың. Эгерде жанагы күчтөргө кошула турган болсоң, сен айткан сөздөрүң жөн эле ооздун жели болгон турат. Сен акылдуу, курч, эркин саясатчысың. Мен сени дагы бир жолу адашпа дегенге чакырып кетем. Бүгүнкү легитимдүү кыргыз бийлигине кайрыларым. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сиз бүгүн Кыргызстандын легитимдүү президентисиз, мамлекет башчысыз, кол башчысыз. Мен сизди чечкиндүүлүккө чакырам. Эл берген бийликти, конституцияда турган бийликти аткарыңыз. Онантип сиздин атыңыздан, мамлекеттик бийликтин атынан сүйлөп аткан өзүн өзү кызматка коюп алгандарга тезден чара көрүңүз. Жогорку кеңешке айтарым. Биз парламенттик өлкөгө жакын мамлекетпиз. Колуңарда турган ыйгарым укукту пайдаланып, отставкага кеткен Бороновдун ордуна өкмөт башчысын шайлап, тез аранын ичинде өкмөттүн курамын аныктап, коалициялык өкмөт түзүүгө чакырам. Экинчиси, шайлоо системасын, бузулган шайлоо системасын калыбына келтирип, 2007 жылга чейин бир мандаттуу шайлоо округун камсыз кылып, конституцияга ылайык келтирип туруп, шайлоодо тезирден баштайлы. Урматтуу президент, баш ийбегендерге чара көрүшчү коменданттык саат киргизүүгө чакырам. Катуу чара көрбөсөк, мамлекетибиз, элибиз чачылган турат. Бүйүдө кан төгүлгөн турат. Сиз ошого жол бербешиңиз керек. Эгерде жогорку кеңеш өткөндө өзүнүн ыйгарым укугунун негизинде легитимдүү Бороновдун ордуна Садыр Нуркожоевич Жапаровду премьер-министр кылып дайындаганыңар чын болсо, мен калган өкмөт мүчөлөрүндө тез аранын ичинде колдоп, шайлап, бекитип беришиңерди суранып кетем. Ал эми өкмөт башчы боло турган Садыр Нуркожоевге айтарым. Сенин тагдырың кумтөргө байланыштуу. Кумтөргө байланыштуу түрмөдө ятасың. Урук тууганың эл сени кумтөргө байланыштуу камалды деп эсептелинет. Ушул аксакалдык, ошол кумтөрдү талашып жүргөн, кумтөр үчүн күрөшүп жүргөн адам катары айтып кетейин. Биринчи өкмөттүк башчылык ишин
Құмтөргө кол койгон токтомоңан башталсын. Мына ошондо сенин чыныгы Құмтөр үчүн күрөшкөн саясатчы катары тарыхта каласың. Кыргызстандын мыйзамсыз коррупционер сырттан келген жеп жутарлар мурдагы президенттер берип кеткен келишимди жокко чыгар. Ансыз сен тарыхта кала албайсың. Мурдагы айткан сөздөрүң бардыгы куру пиар сөз болуп калып калат. Мен аксакал катары сага чоң үмүтүм бар. Құмтөр мамлекетке кайтарылат деп. Чоң үмүтүм бар. Бүткүл Кыргызстандын кен байлыгы да кыргыздардын үлүшү аныкталат жакын арада деп. Бардык кен байлыктарга Кыргызстан өзү көзөмөл жүргүзөт. Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштейт деген үмүтүм бар. Мына мен сени жеке өзүм ошон үчүн да колдоп кетем. Ачык айтып коеюн. Бири-бириңерди таанып атып коюңузбу? Акырында айтарым, бүгүн легитимдүү бийлик бири-бириңерди таанып, душманыңар ким экенин аныктап, кол кармашып, ошого каршы бирге чыккыла. Ачык айткыла. Президентти мен тааныйм. Президент сиз айтыңыз. Өкмөттү мен тааныйм. Жогорку кеңешти мен тааныйм. Жаңы шайлооду мен колдойм. Таза шайлоо өткөрөбүз деп туруп, таза шайлоо аткаранга чогуу бири-бириңерди таанып, кол кармашып чыккыла. Эл силерди ушуну күтүп атат. Эл чечкиндүүлүктү күтүп атат. Эл Атамбаев уюштурам деген кезектеги кан төгүүнү күтүп аткан жок. Силер биригип туруп ошону токтоткула. Кан төгүүгө жол бербегиле. Атамбаев чакырып аткан жол биздин жол эмес. Ага барбагыла. Кыргызстанда кыргыздарды, кыргыз мамлекеттин эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн бузайын деген негизинен эки күч бар. Экөө тең сырткы күчтөр. Айланайын жаштар, балдарым, неберелерим менен тең экесиңер. Биз кыла албаган иштерди силер кылат деген ниетте жүрөбүз. Биз аткара албаган нерсени силер аткарат деген үмүтүбүз бар. Бирок адал менен арамды, ким ички дос, ким чыныгы дос бөлө айырып жүргүлө. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн бөлүп чачабыз деген сырткы күчтөр бар. Мынакей мамлекет боло албай калды деп туруп Россияга кошулабыз деген күчтөр бар. Ошол боюнча ыраттуу саясат жүрүп атат. Анализдеп, нарак барагын салмактап, анан кийин бир нерсени айтсаңар, бир нерсени сүйлөсөңөр. Бүгүн Кыргызстандын легитимдүү бийлиги бар, президенти бар, жогорку кеңеши бар. Жогорку кеңеш жаңыдан курап аткан өкмөт бар. Мына ушул бийлик менен Кыргызстандын келечегин ачабыз. Сырткы күчтөргө ишенип Кыргызстандын келечегин ача албайбыз. Жолубузду таба албайбыз. 30 жылдан бери биздин кетирген кемчиликти, адашып жүргөн жолубузду силер кайталабагыла. Кыргыз жолун тапкыла. Өзүбүздүн жолду тапкыла. Ал жол мынакей. Шайлоо. Мен түпкүлүктүү байыркы элдер эл болгудай Манат атабыздын урпактары болгонго чакырам. Кыргыз бойдон калалы. Кыргыздын туусун көтөрөлү. Көчмөн жокор элдин кулундары тукумдары экенибизге чакырам. Адашпагыла.